Биз бүгүнкү сабагыбызда аралыктан өтүүнү улантабыз. 8 класстар менен алгебра жана геометрия боюнча катанын үстүнөн иштөө, жылдык жыйынтыктоочу тесттерди чыгаруу боюнча окуучуларга жардам. Силер менен математика мугалими Даңир эже. Бүгүнкү сабакта берилген тесттик тапшырмаларга кантип жооп берүү, жыл боюнча өткөн материалдарды кайталоо, мисал маселелерди чыгарууну эске салуу. Биринчи тапшырма боюнча жардам. Бизге маселенин шарты боюнча ромб берилген. Биз ромбдун аныктамасы боюнча билебиз, бардык жактары параллель жана барабар болгон төрт бурчтук ромб деп аталат. Мына бардык жактары барабар деп жазып алдык. Ромбдун диагоналдары кесилишкен чекитте тең экиге бөлүнүшөт. Мына О чекитинде диагоналдар кесилишти. Бир диагоналы 40 дециметр экен, экинчи диагоналы 30 дециметр экен. Демек, тең экиге бөлүнгөндүктөн биз ОС диагоналын ал АСга барабар ОСны жарымын таап алдык. ОС бул жерде жарым болуп атат. Ошон үчүн АСнын узундугун экиге бөлүп койдук. Демек, ОС 20 дециметрге барабар экен. А ОБ болсо БДнын жарымы. Мына экиге бөлүп алып 15 дециметрге барабар экен. Андан ары бул жерде тик бурчтуу үч бурчтук пайда болду. Биз диагоналдары перпендикулярдуу болот деген эрежени же болбосо теореманы эске алышыбыз керек. Демек, бул жерде тик бурчтук 90 градустук бурч пайда болду. Демек, биз андан ары Пифагордун теоремасын колдонсок болот экен. Бизге ромбдун жагын табуу керек болчу. БС жагын. Демек, биз БС жагы менен АБ жагы, ромбдун бардык жактары бирдей болгондуктан биз АБ жагын деле тапсак болот. АБ жагы тик бурчтуу үч бурчтуктун гипотенузасы болуп атат. Гипотенузанын квадраты катеттердин квадраттарынын суммасына барабар. Биз жагын таап аткандыктан сразу тамырдын астына алып алабыз. Тамырдан эки тамыр чыгат, оң жана терс, ошону жазып кетип баратабыз. Плюс минус квадраттарын таап суммаласак плюс минус 625 экен. Демек, тамырдан эки тамыр чыгат, оң сан жана терс сан. Биз дайыма узундукту оң сан менен тоюнтабыз. АБ кесиндинин узундугу оң сан. Демек, АБ жагы ромбдун 25 дециметрге барабар. Бул жерде БС дагы 25 дециметр. Бир эле жоопту түшүндүрөт. Экинчи жана үчүнчү тапшырманы карайлы. Экинчи тапшырмада берилген төрт бурчтуктардын кайсынысынын бир гана симметрия огу бар деген болчу. Ошолордун ичинде тең капталдуу трапеция деген бар болчу. Биз билебиз, тең капталдуу трапециянын бир гана симметрия огу бар. Мына L түз сызыгы Б трапециянын Б чокусун С чокусуна чагылдырат, А чокусун Д чокусуна чагылдырат. Демек, экинчи жообу тең капталдуу трапеция болмок. Андан кийин үчүнчү маселеде параллелограмм берилген дагы А чокусунан биссектриса жүргүзүлгөн. Биз биссектрисанын аныктамасын билишибиз керек. Биссектриса деген эмне? Биссектриса бурчту тең экиге бөлүүчү шоола. Мынакей АЭ шооласы жүрдү дагы А бурчун тең экиге бөлдү. Бизге дагы белгилүү экен параллелограммдын АБ жагы 10 метрге барабар экен. Ошондой биссектриса кесип өткөн жер Э чекитинен биз СД жагына параллель болгон ЕФ деген кесиндини жүргүзөт экенбиз. ЕФ СДга параллель. Карайлы, эми биз кайра эле ромб пайда болуп калды бул жерде, карагыла. Анткени эмне үчүн биз муну ромб деп алдык? Ромбдун диагоналдары 40-теорема боюнча китебибиздеги бири-бирине перпендикуляр болот, мындай жүргүзсөк. Андан дагы бурчтары тең экиге бөлүнөт деген 40-теорема бар экен. Ошондон биз мынакей бурчтары тең экиге бөлүндү дагы биз ромбду алдык. Ал эми ромбдун бардык жактары бири-бирине барабар болгон
параллелограмм. Ошон үчүн B E жагы дагы 10 болот. E F жагы дагы 10 метр болот. И A F жагы дагы 10 метр болот. Бизге дагы A D жагы белгилүү болчу. Мына 18 метрге. Демек бул жерден 10 метрди кемитип салсак, анда калган F D 8 метрге барабар. Демек E S дагы 8 метрге барабар. Жообу 8 метр болот экен бул тапшырманын. Андан кийинки тапшырманы карайлы. 4-чү жана 5-чи тапшырмалар. 4-чү тапшырмада квадраттык теңдеменин тамырларынын суммасын тап дептир. Бул эсепти чыгаруу үчүн биз 2 жолду колдонсок болот. Биринчи жолу квадраттык теңдемени кадимкидей эле формуланын жардамы менен эсептейбиз. Квадраттык теңдеменин тамырларынын формуласы менен ал үчүн дискриминантты эсептеп алдык. Ал балдар бул жерде минус 1 калып калыптыр. Плюс болот дагы, бул 1, бул 48 болот, экөөнүн ортосу 49. Биринчи тамыры минус 3-кө барабар, экинчи тамыры 4-кө барабар. Демек тамырларынын суммасы 1-ге барабар экен. Эми ушул теңдемени төмөндөгүдөй кылып чыгарбай эле туруп, чыгарбай эле веттин теоремасын колдонсок болот. Веттин теоремасында айтылган келтирилген квадраттык теңдеменин тамырларынын суммасы карама каршы белгиде алынган экинчи коэффициент мына минус 1-ге барабар да b-чы. Демек биз аны суммасын плюс 1-ге барабар деп туруп эле жообун тегеректеп койсок болот. 5-чи тапшырма бул биз өтүп кеткен квадраттык тамырга карата мисалдар экен. Карагыла. Могул жерден мен эмне кылып алдым? 27-ни 9 менен 3-түн көбөйтүндүсүнө ажыратып алып туруп, андан тамырдын астына мынакей 2 чыгып кетти. 9-дан 2 чыкты дагы. 0,9'dan 3 чыкты. 2 чыкты деп коеюн. 9'dan 3 чыкты. 0,2'ni 3-кө бөлсөк 0,6 болду. Ал эми квадраттык тамырда 3 калып калды. Бул жерден 147'ни биз деген 49 кана 7 чыгып кетсе 3 калса 49. 49'ту 3-кө көбөйтсөк, 147 болот. Демек 49'дан 7 чыгып кетти тамырдын астына. Биякта квадраттык тамырда 3 калып калды. Ал эми 3-чү кошулуучу болсо өзү эле калат. Эми бул жерде карагыла, жалпы көбөйтүүчү квадраттык тамырда 3 экен. Аны кашанын сыртына чыгарып жиберсек, бул жерде 0,6 калды. Бул жерде болсо экөөнү көбөйтсөк 10,5 болду. Бул жерде 0,8. Демек бардыгы амалдарды аткарсак 1,4'төн минус 10,5 алсак минус 9,1. Демек биринчи биз санды биринчи жазабыз дагы, квадраттык тамырдагынын ордуларын алмаштырып койдук. Жообу минус 9,1 көбөйтүлгөн квадраттык тамырда 3 болот экен. Балдар, мына биз тапшырмаларга жооп берип жатканда, тесттик тапшырмаларга мондай болгон эсептердин баарын чыгарып көрүп туруп, анан жообун жазышыбыз керек. Силер жоопту тандаардан мурда эсепти чыгарып көрүшүңөр керек. Тапшырма. Тестке жооп берүүдө окуу китебин жангарга коюп алып, тиешелүү темаларды кайталап чыккыла. Кандай эрежени жана формуланы колдонуу керек экендигин аныктагыла. Дептерди чыгарган мисалдарга салыштырып, чыгарып көр, анан жоопту танда. Карантин учурунда үйдө олтур. Байланыш. YouTube'да Дайым эреже, WhatsApp, Telegram жана электрондук почта боюнча кайрылсаңар болот. Ийгилик, кийинки тестке жакшы даярданабыз. Саламатта.